Бардыгыбыз бактылуу болгубуз келет. Эч ким айтпайт мен бактылуу болгонду каалабайм деп. Той өткөрүп атабыз, бактылуу болсок деп. Эл катары той өткөрсөк бактылуу болсок дейбиз. Тойго келип атабыз, ошол бактылуулуктун бир шааниси катарында тойго катышып, ошол жерден бата дуа берсек, биз да ушунда той берсек деген үмүт менен келип отурабыз. Тойго келебиз, тууган болгон үчүн, жердеш болгон үчүн, коңшу болгон үчүн, мусулман болгон үчүн келебиз. Ушунун бардыгы бактылуулуктун бир түрү. Бага келебиз, не бактылуулугубуз дагы мукаммал болсун деп. Адамзаттын бардыгы бактылуу болгусу келет. Олтургандардын бардыгынан сурап, бактылуу болгун келеби десе, бардыгы бактылуу болгун келет дейт. Бирок кам үстөмгөн пенде мына ошол бактылуулукту ар ким ар кандай издей берет экен туугандар. Адамды жараткан, ошол адам канткенде бактылуу болот дегенди бардыгынан эң көп билген. Жападан жалгыз Кудай Таалам өзү адамдын бактылуулугун 4 нерсеге байлап койгон. Эгерде биз эркек болсун, аял болсун, аксакал болсун, жаш болсун, чоң болсун, кичине болсун, ошол 4 нерсени тапканга аракет кылсак, ошону жашообузга киргизгенге аракет кылсак, ошол 4 нерсени маңдайыбызга жазып алып, ошол 4төө менде барбы деп, ошону дайыма жоктоп тура турган болсок, иншалла биз бактылуу болобуз. Эгерде биз 4 нерсенин бирөөнүн кемитип койсок, анда биздин бактыбыз кемип калат. Толук бактылуу боло албай калабыз. Ошол бактылуулуктун формуласын, бактылуулуктун тартибин баяндап берген сүрө бул Аср сүрөсү деп айтылат. Курандын 4төн бирине барабар фазилеттүү сүрө дейт. Эгерде ушул Аср сүрөсүн кимдир бирөө 4 жолу окуса, Курани Каримди хатым кылгандай соопко ээ. Мисалы үчүн Ихлас сүрөсүн ким 3 жолу окуса, Куранды хатым кылгандай соопко барабар десе, бул сүрөнү ким 4 мерте окуса, ошол Курани Каримди хатым кылгандай соопко барабар дейт. Анткени Курани Каримдин өзү ошол адамдын бактылуулугун, дүйнө акыретте бактылуу болгондугун камсыз кылууга келген. Демек ошол Курандын маанисин ичине камтып алган деген маанин айтат дейт. Аллах субханаху ва таала ошол сүрөнү баштаганда аузу биллахи минеш шейтанир ражим бисмиллахир рахманир рахим вал аср деп касам берип баштайт. Асырга касам дейт Кудай Таалам. Асыр деген бул убакыт. Убакыттын чордон асыр намазынын убагы болгон себептен ошо асыр деген ат берилет. Бул заман деген сөз. Кудай Таалам өзү каалаган заман менен, күн менен, түн менен, агарып аткан таң менен, караңгы түн менен касам иче берет. Анткени Кудай Таалам бардыгын өзү жараткан, ал өзү билет, ал сурайт, ал суралбайт. Биз пенделер антип касам иче албайбыз. Бычак уруп кетсин, нан уруп кетсин, туз уруп кетсин, канжол уруп кетсин деген сөздөр менен касам ичкенге бизге болбойт. Мусулман заты Аллах Таала менен касам ичет. Кудайдын аты менен касам ичет. Валлахи, биллахи, таллахи деп касам ичет. Бирок нан урсун, туз урсун, дасторкон урсун, дагы палан түкүн, түн урсун дегендер менен касам ичкен биздин динибизде жок. Ал керек болсо ширкке чейин барып такалат. Бирок Кудай Таалам касам ичет, ошол адамзаттын, пенделердин жашоосунда кымбаты бар. Адамдардын жашоосунда мааниге ээ болгон кымбат нерселер менен касам ичет. Аллах Таала заманга касам, убакытка касам деп касам ичип атканын себеби адамдын жашоосундагы берилген, өмүрүндөгү берилген ыйман менен исламдан кийинки эң кымбат нерсе мына ушул өмүр. Адам ошол өмүрдү жумшап иштетип, бейишке барганга татыктуу болот, ошол өмүрдү иштетпей коюп, тозокко түшүп калганга татыктуу болуп калат. Ошол өмүргө ылайык берилген адамдын көзү, кулагы, жүрөгү, мээси шулардын бардыгы ошол өмүргө жараша сурак берет. Мисалы үчүн бирөө төрөлүп өлүп калса, ал андан сурак бербейт. Бирок бирөө жашап кала турган болсо, ошол көзүнө, колуна, башына, ден соолугуна, акыл эсине, тыйынына, бардыгына убакыт берилгендиги үчүн сурак берет. Демек ошол убакыт биздин жашоодо эң кымбат маселе. Адам убакыт өткөн сайын кадыр барып топтойт, же убакыт өткөн сайын барып акмак болот. Элибизде бир жакшы сөз бар, жаман болуш бир паста, жакшы болуш аста-аста деген. Ошон үчүн убакыт менен адам жаманга жакшыга айланып, өзүнүн тозокко бейишке бара турган жолун тактап алышы мүмкүн. Демек ар бир адам убактысын ысырап кетирип атамбы, же ысырап кетирген жокмунбу? Убакыттын туура кетип атабы, жокпу? Же мал да эле өтүп кетип атабы? Мал деле чөп жейт, тамак жейт, мен деле чөп жеп атам. Мал деле семирет, мен деле семирип атам. Малдын деле күнү өттү, мен деле күнүм өттү. Бирок мен адам болуп атам го. Мага Куран түшкөн го, мага пайгамбар келген го. Мен айырмам барбы жокпу дегенди эстен чыгарбаш керек. Эгерде карап отура турган болсок, кээде биздин жашообуз 1 жыл, 2 жыл, кээде 10 жылга чейин малдыкындай болуп өтүп кете берет да.
тамак ичкен аракетинде болобуз, ширинирээк тамак жеген аракетинде болобуз, көбүрөөк тигин тапкан аракетинде болобуз, жакшыраак кийимдин аракетинде болобуз, ойногон аракетинде болобуз, күлгөн аракетинде болобуз. Бирок адам катары бир иш кылдымбы деген суроо кээде берилбей калып кете берет. Айрыкча чоң бизнеске кирип кеткенде карап көрсөңүз, кээде жуунганды унутуп калгандар бар. Алар Кудайды эмес, ушунчалык деңгээлде өзүн да унутуп калган ушундай бир инсандар болот. Аллах субханаху ва таала вал аср заманга касам деп касам ичип, андан кийин адамзаттын бардыгы бактысыз экендиги баса белгилеп айтат. Иннал инсана лафи хусрин. Албетте адам уулу инсан зыянда дейт. Хуср зыяндык. Эгер адам төрөлгөн бойдо ошол ойдон калып кетсе, бул жаралыш өзү жанагы зыянга калган. Кыргыз муну кантип айткан? Туулдуң калдың балага деген сөз ушул. Туулдуң балага калдың. Бала деген бале, иптила бул сыноо деген сөз. Туулдуң болду сыноого кирдиң. Бале деген сыноого кирдиң деген маани. Туулдуң сыноого түштүң деген сөз. Туулдуң сыноого түштүң деген сөз. Иннал инсана лафи хусрин. Адамдын өмүрү зыянда, илля бирок ошондон зыяндан сууруп кеткендер төмөндөгү шарттарды өзүнө камтып алгандар дейт. Иллаллазина аману, анын биринчиси ыйман келтиргендер. Момундар. Адам бактылуу болуш үчүн ыймандуу болуш керек. Эгер ыйманы жок боло турган болсо, бул адам эч качан бактылуу боло албайт. Падышалык мынакей сынактар келатат, жакында шайлоо болот, башка болот. Депутаттарга шайлайбыз, айыл өкмөттөрдү шайлайбыз, башкалар шайлайбыз да бизчи. Анан барганда биз ал кандай иш кылат экен, кандай эмнени билет экен, кандай окууну бүтт экен деп сурайбыз да. Бирок ыйманы кандай экен деп ага көп маани бербей коебуз да. Жакшы сүйлөп атканбы шайлап кое беребиз. Урматтуу туугандар, билгиле. Эгерде өзү адам бактылуу боло албаса, ал бизди бактылуу кыла албайт. Адам өзү бактылуу боло албаса, бизге бакыт бере албайт. Адам башка бирөөгө ырдаганды үйрөтүп, өзү ырдаганды билиш керек. Башка бирөөгө Куран окутканды үйрөтүп, өзү Куран окуганды билиш керек. Анан биз менен сизди бактылуу кылып атам, кылам деген инсан өзү биринчи бактылуу болуш керек да. Биз эмнеге чоң кылып шайлайбыз? Бизге бир бактылуу жашоо берсин деп шайлайбыз. Эмнеге бир айыл өкмөттү шайлайбыз? Ошол айыл өкмөт жакшы аракет кылса, бизди бир бактылуу кылса дейбиз. Ошон үчүн биринчи биз ошол ыйманга маани беришибиз керек. Момундардан эмеспи? Ыймандуулардан бу жокпу деген, анткени ал бизди бактылуу кылам деп атат. Мен силерди жыргатам, силерге май көлсүтө куюп берем деп атат мисалы үчүн. Бирок ал өзү бактылуубу жокпу? Аны биз оңой эле билебиз. Биринчиси ыймандуу болуш керек. Кызыбызды турмушка беребиз. Келин алабыз, кудалабыз. Ошондо караган эмнени карайбыз биз, урматтуу бир тууганым? Ошол диндарлыгын, ыйманына карай турган болсок, демек бактылуу болгонду каалайбыз. Бирок кызыбыз турмушка берип атканда иши бар экен, башка бар экен, намаз окуганын сурабасак, ыйманын сурабасак, демек кызыбызга же балабызга жакшылык каалаган жокпуз. Анын бактылуу болуусун каалаган жокпуз. Ага биз жакшылык каалаган жокпуз. Анткени ал бактылуу эмес, ал сенин балаңа, кызыңа иншалла келечекте ал бактылуулук бере албайт. Анткени Кудайдын өзүнүн сөзүнө ал каршы чыгып атат. Ыймандуу деген эмне? Момун деген эмне? Момун ыймандуу деген сөздүн арабчасы. Чыныгы момун мусулман бул ыйман келтирген адам деген сөз. Кыргыз болуп туулуп калса эле, же Айдаркенде туулуп калса эле мусулман болуп калбайт. Же араб болуп Маккада туулуп калса эле мусулман болуп калбайт. Мусулман болушунун шарты ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах деген келмени билиш керек. Билип, анын маанисин түшүнүп, ошону айтып, ошого ишенип, ага амал кылыш керек. Мына ошол адам мусулман болот. Анысы жок болсо, ал сакал коюп алса деле, маскалаш кийип алса деле, ал мусулман эмес. Селде пайгамбарга чейин деле бар эле. Чапан пайгамбарга чейин деле бар эле. Сакал пайгамбарга чейин деле бар эле. Пайгамбар алейхиссалам мен силерге чапан кийгизгенди селде үйрөткөндү айткан жери жок. Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлaqi. Мен силерге адеп ахлактарыңарды толуктоо үчүн, үйрөтүү, бүтүндөй үчүн жөнөттүм мен силерге. Жакшы кулук менен өзү жиберүү үчүн жөнөттүм деп айтат. Демек пайгамбарыбыздын келген вазифасын, миссиясын терең түшүнүшүбүз керек. Ла илаха иллаллах деген сөздүн мааниси эмне? Бул дегени Аллах Тааладан башка Кудай жок деген сөз. Кудайлык Кудай Таалама гана жарашат, Аллах Таалага жарашат, башка Кудай жок деген сөз. Арслан Баба ата, анан Байтик ата,
Анан дагы бир нерсе же палан түкүн дагы бир нерсе деп арбактарга сыйынып, мазарларга сыйынып, ширк кылып, көз ачыктарга барып, кээ бир дарактарга чүпүрөктөрдү байлап, кээ бир мазарларга сыйынып, кээ бир булактарга сыйынып, тоо ташка сыйынып, анан алыс эмес Сулайман тоого барып сыйынып, төрөбөгөн аялдар кээ бир жерден тоголонуп, кээ бир жерге бир жерден ыйкалап, ышкалап ушинтип эмне ушинтип кылгандар бар. Булардын бардыгы Кудайдан сурала турганды ошол Кудай эместерден сурап атат, булар ширк кылып атат. Мына ушул ла илаха иллаллах деген каршы чыгып атат деген сөз. Бирөө мазарга барып, мазарга сыйынса, мазарга барып кан чыгарып аткан болсо, ла илаха иллаллах дегенди бузуп аткан болот. Эгер кимдир бирөө Аллахтан сурай турганды пандасынан сурай берсе, бир адамды Кудай деп, ошондон Кудайдан сурап тургандай кылып, ошондон Кудайдан корккондой коркуп, Кудайдан үмүт кыла турган болсо, бул адам ошол ла илаха иллаллах деген калимага каршы чыгып аткан болот. Анткени Кудайдан башканы Кудай деп алгандай болот. Кудайдан гана коркуш керек. Кудайдан гана үмүт кылыш керек, жана Кудайды гана эң жакшы көрүш керек. Ал эми калгандардын бардыгы өзүнө жараша. Десең бирөө айтат, кетип атсаң, кошунан ити бошонуп кеткен экен, ушундай качтым, корктум, эми ушундай ширк болуп калабы. Кудайдан корком, иттен корком. Жок. Ал башка коркуу, бул башка коркуу. Бул адамдагы табигый коркуу. Ит тиштеп алса деген сөз. А бирок түбөлүк коркуу бул Кудайдан гана болуш керек. Бир залымдан коркосун, бирок ошонун зыяны аз тийип калбасын деп. А бирок түбөлүк зыян бул эгерде Кудайдын каарына калып калсам деген илахий коркуу, бул таптакыр, урматтуу бир туугандарым, башка коркуу. Мухаммадур Расулуллах дегени мына ошол ла илаха иллаллах дегенден кийин, ошону айткандан кийин мен Мухаммед пайгамбардын жолу менен жүрөм деген маани. Кимдеги Мухаммадур Расулуллах деп айтып туруп, бирок Мухаммед пайгамбарга иман келтирбесе, андан кийин дагы пайгамбар келет деп ишене турган болсо, айткан сөз жокко чыгат. Кимдеги ла илаха иллаллах деген ишенип туруп, Мухаммад Расулуллах ишенбей койсо, бул адам мусулман эмес болот. Кимдеги ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп туруп, пайгамбарыбыздын алып келген бир сүннөтүн шылдыңдаса, же жаман көрсө, же ошого кордук көрсөтсө, же пайгамбардын сүннөтүн колдобосо, ал заткы жеп атканда ага коргоо бербесе, анда бул адам да ошол Мухаммаду Расулуллах дегенди ишке ашырган эмес болуп эсептелет. Ла илаха иллаллах деген Кудайды тааныдым дегени, Мухаммаду Расулуллах дегени сенин пайгамбарың жиберген, сен жиберген пайгамбар Мухаммед пайгамбардын жолу менен жашайм, жүрөм деген сөз. Эрте менен туруп, шымды кийгенден баштап кайра кечинде шымды чечип, ыштанчан уктаганга чейинки жашоомдун бардыгы Мухаммед пайгамбардын тартиби менен болот, ошону моюнга алам деген убада. Эгерде кимдир бирөө ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах десе, анда жегеним, ичкеним, турганым, туулганым, өлгөнүм бардыгы ошол Мухаммед пайгамбар көрсөтүп кеткен тарыйка менен, жол менен болот деген маани. Үйлөнсөм Мухаммед пайгамбардын сүннөтүндөй болот. Өлүп калсам Мухаммед пайгамбардын сүннөтүндөй болот. Той кылсам Мухаммед пайгамбардын сүннөтүндөй болот. Урушуп кетсем да пандачылык болот анча-мынча, Мухаммед пайгамбардын сүннөтүндөй болуп, биринчи кечирим мен сурайм. Тамак жегенде Мухаммед пайгамбар сүннөтүндөй, суу ичкенде бөлүп ичемин. Бул дагы Мухаммед пайгамбардын сүннөтүндөй. Ошондо мен бактылуу боломун деген сөз, урматтуу бир туугандар. Эгерде биз ла илаха иллаллах деп айтып, Мухаммаду Расулуллах деп айтып, бирок жашообузда сүннөттү киргизбей турган болсок, аны менен жашабай турган болсок, анда биздин бактыбыз, урматтуу бир туугандарым, толук эмес болуп калат. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп айтып, ошонун маанисин түшүнүп, ага ишенип айтуу менен адам мусулман болот, бирок бул дагы деле толук бактылуу боло албайт. Кыргызстанда 85% мусулман дейбиз. Бирок мечиттерибиз толо эмес. Эгер 85%дын бардыгы барса, дагы азыркы мечиттерден көп эсе мечит салышыбыз керек болот, батпайт элек. Айт намазды 250 миң адам Бишкекте окуйт дейбиз. Бирок Бишкекте миллион киши бар. Кана калгандары? Айтбектердин баары келет, бирок кана калгандары? 4 бөлөлүк, 1 бөлүгү эркектер, 1 бөлүгү аялдар, анан жарымы кыздар деп мисал үчүн. Ошондо 250 келгенде эркектер келет деп болжолдойбуз. Демек Кыргызда Бишкектин бардыгы эле почти что эмне айт намаз окуйт экен деп болжолдойбуз да. Бирок биз билет андан дагы көбүрөөк болуш керек эле. Экинчиси ва амилу салихат, салих амалдарды кылгандар. Ыйман келтирип, мен мусулманмын деп оозек айтып коюп жүрө берсе, анда бул адамдын мусулманчылыгы дагы муну толук бактылуу кыла албай калат.
Коркуп кеткенде калима айтып, коркуп кеткенде Кудай өткөзүп, жылына 1 марта 2 марта айт окуп коюп, орозо бүтүр берип, ошону менен мусулманчылык бүтүрүп койдум дейт, адам буну менен да бактылуу боло албай калат. Кыйналган эле мусулман, кор болгон эле мусулман, анткени мунун жашоосунда амалы жок. Амили солихат, салих амалдарды кылган жери жок, урматтуу бир тууганым. Салих амалдар деген эмне? Ал ибадаттар, ал муамалаттар, ал муашараттар. Ибадат адамдын Аллах менен болгон мамилеси. Намаздар. Намаз кандай окуш керек? Орозо, зекет, ажылык, мына ушунун бардыгы адамдын Аллах Таала менен болгон мамилеси. Муамалат, сода сатык маселеси, мурас маселеси, той өткөрүү маселеси, маркумдарды узатуу маселеси, маркумду көмүү маселеси, келин алуу маселеси, кызды турмушка чыгаруу маселеси, андан сырткары дыйканчылык маселеси, ижарага алуу, ижарага берүү маселеси, сода сатык маселеси, базар учар маселеси, кийим кийүү маселеси, ошонун бардыгы ошол муамалат ичинде кирип кеткен. Андан кийин муашарат, адамдардын ортосундагы мамиле. Коңшу менен кандай мамиле болуш керек? Бир кесиптештер менен кандай мамиледе болуш керек? Ата-эне менен кандай мамиледе болуш керек? Балдар менен кандай мамиледе болуш керек? Аял эркек кандай мамиледе болуш керек? Перзенттер бири менен бири кандай мамиледе болуш керек? Устаз менен кандай мамиледе болуш керек? Шакирт менен кандай мамиледе болуш керек? Аксакалдар менен кандай мамиледе болуш керек? Жаштар менен кандай мамиледе болуш керек? Молдолор менен кандай мамиледе болуш керек? Молда эместер менен кандай мамиледе болуш керек? Ошонун бардыгын динибиз үйрөткөн. Эгерде биз калиманы айтып мусулман болуп, бирок динибиз көрсөткөндөй таризде жашабай турган болсок, анда биз бактылуу боло албайбыз. Биз анда бактылуу боло албайбыз. Азыр унчукпайбыз, бирок бирден кагаз берип, ошол кагазга сен чындап бактылуусуңбу деп адамга жазса, көп адамдар туруп кычалат болуп, мен бактылуу эмесмин жазышы мүмкүн да. Менде мындай кычалатчылык бар. Үй бүлөмдө аялым менен проблемам бар меники. Менин балам мындай чыгып калды. Менин дыйканчылыгым болбой калды. Алмам акыр түшүп кетти, палан түкүн деген көптөгөн нерсе айтып, көп айтып, ошону менен өзүнүн бактылуу эмес деп сезе бере турган болуп калат да. Эмне үчүн ошондой? Бул проблема болот проблеманын бардыгы. Бирок адам дин менен толук жашаганда, ошол проблемалардын бардыгы туура чечилет. Адам ошону менен бактылуу өзүн сезе турган болот. Мусулман болсом эле проблема болбой калбайт. Бирөөлөр айтат, апам ооруп атканда ушундай намаз окудуп, апам өлүп калды, кайра намаз окубай койдум дейт. Эмнеге Кудай мен намаз окусам деле апам өлтүрүп койду дейт. Сен эмес Мухаммед пайгамбардын апасы Алоо 6-сында өлүп калган. Атасы Тул элегинде өлүп калган. Мухаммед пайгамбардыкы, урматтуу бир туугандарым. Бирок ошого кандай мамиле кылыш керек? Ошондой проблемалардан кантип туура чыгып кетебиз? Мына ошого динибиз жооп берет да, адам кандай гана учурда болбосун, кандай гана абалда болбосун, ал иншалла сөзсүз түрдө бактылуу болот деген сөз. Бул экинчи шарты. Биринчиси иман келтириш керек, экинчиси салих амалдарды кылыш керек. Амал кылбай туруп бактылуу болом деген адам өзүн өзү алдап аткандай эле сөз. Сосканы алат, ичинде сүт бар деп элестетет, сосканы эме берет, желди эме берет, сүт келбейт. Ошондой эле өзүн алдап аткандай гап бул, урматтуу бир туугандар. Мындай мусулмандар дагы бар. Азыр бу жерде 5 мал намаз окудук, 5 жамаат окудук. Бардык окубаса дагы көбүбүз окудук ушул жерде. Алхамдулилла. Бирок ошол окугандар делегеде кыжалат болобуз. Көзүбүздөн көрүнөт, бешенебизден көрүнөт. Ар бир түшкөн тырышыбыз, ар бир проблема бизге айтып турат. Үйгө барсаң маселе, көчөгө чыксаң маселе. Кыйынчылыктарыбыз бар. Эмне үчүн? Эмнеге толук бактылуу боло албай атабыз? Десек, үчүнчүсү ватавасау бил хакки, бирин-бирин акыйкатка осуят кылып чакыргандар. Өзүң билген акыйкатка, динге чакырбасаң, даават кылбасаң, ага үгүт кылбасаң, өзүң билген динди башкага жеткирбесең, анда бактылуу боло албайбыз биз. Ар бирибиз намаз окуп, ар бирибиз иманга келип, бирок бирибизге бирибиз маселе айтпасак, даават айтпасак, дин жеткирбесек, диндин кызматын кылбасак, анда бактылуулук бизге келбей турматтуу бир тууганым. Бардык үйдө намаз окулса дагы, мечитте дагы намаз окулса, жамаат толук окулса, адамдардын бардыгы намаз окуй турган болсо дагы, бирок бирибизге бирибиз осуят кылмайынча, акыйкатты айтмайынча, демейинче биз бактысыз боло беребиз. Араб дүйнөсүндө көп бактысыздык бар. Кээ бир жерлеринде 100% поголовно бардыгы намаз окуйт. Бардыгы хижапта, бардыгы сакалчан, аппак узун көйнөкчөн, бирок ошолор деле банкен, аларда даават жок кээ бир жерлеринде. Акыйкатты бири-бирине айтыш деген жок. Ар ким өзүнчө болуп алган, ошону менен жок.
Акыйкаты бири-бирине айткандар барып тыкылдатып айтат, китеп менен айтат, илим берип айтат, сабак берип айтат, мечитте мауиза, иршат берип айтат. Бирок айтылыш керек ошол урматтуу бир тууганым. А бирок акыйкат айтылбай туруп, акыйкатка бирин-бири чакырбай турган болсо, бул үммөттө иншалла урматтуу бир тууганым жакшылык бар, бирок айтылбай турган болсо анда ал үммөт бактысыз болуп кала берет. Имам Бухари өткөн жерлер, имам Маргынан өткөн жерлер, дүйнөдөгү эң үлкөн аалымдар өткөн жерлер, Орто Азиянын баары именно Бухара, Самарканд. Эмиратка барган сойку кыздардын эң көбү Бухара, Самаркандтан келет деген бир маалымат чыккан бир убакта. Курандан кийинки эң улуу китеп бул имам Бухаринин китеби. Ошол биздин бухаралык бир тууганыбыз. Акыйда илими боюнча имам Матуриди Самаркандтан. Имамул Худа Абу Мансур аль-Матуриди Самаркандтан. Имам Маргилани Маргаландан, Хидаянын автору. Улуг адамдар. Ошол жерден кыздар Эмиратка барып, Араб өлкөсү мусулман, бияк мусулман, эң сойкулар Бухара, Самаркандтан көптө ушундай бир кагазга чыккан бир убакта. Каяктан келди? Илим жок беле, бар болчу. Дүйнөгө устун болгон булар. Мусулман бар болчу. Бирок барып олтуруп, дават деген нерсе жок болуп, илимди бири-бирине таратуу деген нерсе жок болуп, ваз иршат жок болуп, бири-бирине илимди осуят кылуу, динди осуят кылуу жок болуп, акыйкат айтылынбай калгандан кийин ушундай кордук келип кала берет. Кудайым сактасын. Демек, үчүнчү шарты, биринчиси ыймандуу болушубуз керек. Экинчи салих амалдар кылыш керек. Намаз, орозо, зекет, ажылык жашообуздун бар дин менен болуш керек. Үчүнчүсү өзүбүз билген ошол акыйкат. Намаз, орозо, дин деген акыйкатты айтышыбыз керек бирибизге бирибиз. Айтышыбыз керек. Бирок мына ушу менен дагы бактылуу болбойт экенбиз. Айтып атабыз, деп атабыз. Мечит калбай даватчы. Молдодон көп неме жок азыр. Бирок дагы деле толук бактылуу боло албай атабыз да. Анткени анын 4-шарты бар. Ватавасау бис-сабри. Ошол ыйман келтирүүдө, амал кылууда жана бири-бирин акыйкатка чакырууда адамдарга сабыр керек. Адамдар бирин-бирин сабырдуулукка үндөш керек, чакырыш керек. Бир тууганын ачуусу келип калса, сен кошулуп ачууң келет ага. Аны сабыр кыл деп айтайын десең, сен тууган же кудаң сага капа болуп калат, сен кошулуп аны сөгүп каласың да. Жок, сабыр кыл тууганым. Ал ката ал туура башка маселе, бирок сен азыр сабыр кыл, сенин мойнуңдагы милдетиң сабыр кылуу деген урматтуу бир тууганым сөз турат. Ошон үчүн ыйман келтирүүдө оорчулук болот, амал кылууда оорчулук болот. Зекет берейин десең, алмаңды топтоп алдың, 2 жашык алма чыгарайын десең, үйдөн аялың берсе күйөөң ызы чуу кылат. Намаз окуйын, жамаатка барайын десең, атаң ызы чуу кылат. Аялы жолук салса, күйөөсү ызы чуу кылат. Сакал койсоң, атаң кыйкырат, мен өлөлөксө сакалым эмне койдуң деп. Өлгөндөн сойбой коесуң, чалдарың кыйкырат. Биз ата-баба жеп келген, биз жей беребиз деп ушинтип айтат. Сен дин сактайын десең, алсаң айтат, биз жеп келгенбиз деп, чалдар ушинтип кыйкырат. Ошентип отуруп, дин калып кетет. Сабырдуулукка чакырышыбыз керек бирибизди бирибиз. Анткени дин атам ушундай экен, апам ушундай экен деп болбойт да. Дин деген ошол Кур'ан-ы Карим айткандай, пайгамбар айткандай дин менен болот. Эгерде ата-бабам айткан дей турган болсо, анда ата-бабабыз илгери эмне болгон экен? Отко сыйынган экен кыргыздардыкы. Отко сыйын жүрө беришибиз керек болчу. Арабтар ташка сыйынган экен. Мухаммед пайгамбар дээрче ташка сыйынып кете берет эле. Ошон үчүн атам айтты, кожом айтты эмес, балким Мухаммед пайгамбар айтты. Куранда Кудай айтты деген сөзгө такала турган болсок, бактылуулук келет, болбосо бизге бактылуулук келбейт. Митаамчылыктын чеги болуш керек. Аксакал деген карып чал болуп калса аксакал болбойт. Аксакал качан аксакал болот? Ошол аксакалдуулук кадыры менен болсо. Эч жерде аксакалды шайлабайт. Аксакал деп кол көтөрүп койгула деп президент кылганда, аксакал деген сый-урмат менен барат. Эгер ошол дин менен жашаса, динге ылайык болсо, балдар динге ылайык болсо, колдойлук болсо, жок деп айтып турса, мына ошондо аксакал болот. Болбосо жөн эле чал болгон болот, урматтуу тууган. Ошон үчүн мамлекетибизде, динибизде бактылуулук болуш үчүн биз ошол сабырдуулукка чакырышыбыз керек. Аксакал сабыр кылыңыз. Мындай жаш балдар силер да сабырдуулук кылгыла, кыйкыра бербегиле. Ыйман келтиргенде, амал кылганда аксакалдар түшүнбөйт экен. Камылыштын чайын ичип калган, ошонун пулун жеп калган, эмеле жал болуп калды. Силер сабырдуулук кылгыларга айтышпагыла. Сен билдиң, ал билбейт, ал билсе да митпейт эле деп жашта сабырдуулук кылыш керек ошого дагы. Анан барып ордуна келген иншалла Кудайым жакшылык берет.
Бирок акыйкат дайым айтылыш керек. Ал хак ва хак ва юқал, акыйкат айтылган урматтуу бир туугандарым укуктуу болот. Мына ушул 4 нерсе жашоодо толук табылганда биз бактылуу болобуз. Эгерде 4 нерсе табылбай калса, урматтуу бир тууганым, биз бактысыз болуп калабыз. Ошолордун бири динибиздеги муамалат, муашараттын бири мына ушул бүгүнкү болуп аткан үйлөнүү, нике тою. Нике той шариатта кандай болуш керек? Нике той ушундай болуш керек, урматтуу бир тууганым, ата-эне ошол жубайларга жубай тап бергенге себепчи болуш керек. Балам өзү сүйлөшүп алыптыр, ана кыз өзү сүйлөшөт экен, ана сүйүшүп калса анан үйлөнөбүз деген сөз ал экинчи планда болот. Ошол ата-эне кайсыл жерден кыз алып атат, кайсыл жерге кызды берип атабыз, ким кудалар, ата-теги каяктан, бу кандай ылайга суу ичкен эмеспи, жокпу, аны муну карап, анан барып алып келиш керек. Балдар ошого көнүш керек. Анткени ата-эне дайыма балдарга жакшылык каалайт. Балдар ойлойт, мен жакшы билем, мен динди окуп калдым, мен таалим көрүп калдым, мен анттым, минттим деп, анан барып туура эмес үйлөнүп алган учурлар көп кезде. Ата-эне эч убакта балага жамандык каалабайт. Эгерде дүйнөдөгү адамдардын ичинен эң көп жакшылык каалаган ким деп ичин жүрөгүн ачып карай турган аппарат болсо, ата-эне биринчи орунда турат. Мейли таалими жок болсун, мейли башка болсун, бирок сага эзел жамандык каалабайт. Балким ката кылып алышы мүмкүн, бирок жамандык каалабайт. Ошон үчүн ата-эне ошо кудалашканга аракет кылыш керек. Ошондон кийин, андан кийин нике ошол кыздын үйүндө кылыш керек. Кудайга шүгүр, бул жерлерде бардыгы жакшы, бирок көп жерлерибизде ошол кызды нике кыйбай туруп кошуп берет, ал колуп ташып нары басат, бери басат, машинеге чыгып нары басат, бери басат, мороженое жейт, сүрөткө түшөт, той кылып, анан бир суткадан кийин анан никелеп берет. Жүргөнү баары арам болду. Сен башында арам менен баштап атасың, ал никеде барака пайыз болбойт. Куда сатасың, кээ бирде арак коюп коет. Ошон үчүн ошол адал той болуп, ошол кыздын үйүнөн барып никелеп алып кетсе, мына ушул шариатка ылайык болгон эң бир жакшы той, урматтуу бир тууган, мына ушул маселе. Азирети Жабир ибн Абдилла үйлөндү. Үйлөнүп, жаңы үйлөнгөн жигит биздин сыдыктай болуп, өңү жаркырап көрүнүп калат. Анан пайгамбарыбыз көрүп, Жабир үйлөндү деп сурады. Жабир үйлөндүңбү деди, билдөөңүнөн. Деди, үйлөндүм дегенде аулим валау биша, жок дегенде бир кой союп болсо дагы той кыл деди. Динибиз ысырапка каршы. Өлгөндө сойбо, болбойт, үчүлүк деген жок, жетилик деген жок, кырктык деген жок, жылдык деген жок, айттык деген жок, мүчөн чогултпар беште жеш деген жок деп үйрөтөт. Ихсан деген бар. Ихсан ким качан колунан келсе аны кылат. Кыргызда аш деген бар. Ошол аш ихсан ошол. Анткени аны төс бир жылы кылбайт. Качан бир балдар колунан келип калса, атасы өлгөн 10 жылдан кийинби, 5 жылдан кийинби, 2 жылдан кийинби, качан колунан келсе аш кылып берет, аны кыргыз аш дейт, арабчасы ихсан. Ал бар эми. Бирок үчүлүк, жетилик, караш, 40, 52 күндүк, анан жылдык, анан 3 айттык, көк кийди дегендердин бардыгы жок динибизде. Бирок үйлөнгөндө жок дегенде койсой, болбосо төөсөй. Анткени бул жакшы күн. Күнү үйлөнгөн жериң жок деп, аулим валау биша, бир кой союп болсо дагы той кыл деп пайгамбар ушинтип осуят айтты Жабир ибн Абдиллага. Анан Жабирден сурады, ey Жабир, ким үйлөндөң десе, ушундай бир күйөөсү өлүп калган бир жубан бар экен, ошого үйлөндүм деди. Айтты, өзүң жаш жигит болсоң, эмнеге жубанга үйлөнөсүң сен? Десе айтты, таксырым деди, атам өлүп калган деди. Апам да өлүп калган деди. Мен өзүм жетим калып, көп майда чүйдө карындаштарым менин колума калды, аларды караш кыйын болуп кетти. Ошол карындаштар менен тең бирөө үйлөнсөм, урушуп кетип, мушташып кетип, топтош ойноп отуруп, иштер калып калбасын деп, ошолорго апа дагы болуп бере турган ушундай бир жубанга үйлөндүм дегенде пайгамбар алейхиссалам ага өзүнүн батасын, дуасын берди. Нике тоюндагы сүннөттөрдүн бири үйлөнгөн жубайларга пайгамбар алейхиссалам дайым ушундай дуа берген: Баракаллаху лакума ва алейкума ва жамаа байнакума фи хайрин деген дуасы бар. Кудайым силерге береке берсин, өмүрүңөр берекелүү болсун, жана Кудай таалам силерди жакшылыкка чогулткан болсун деп, мына ушундай дуаны пайгамбар алейхиссалам берген. Ошон үчүн валима, нике тою болгондо бир адам чакырылса, өтө эле бир чоң себеби болсо өстүдө келсин дейт. Андан башка тойлор болсо, келбей койсо үзүр айтса макул. Бирок нике тою болгондо ага үзүр айтпасын дейт. Колунан келишинче келгенге аракет кылсын, ошонун бардыгы иншалла урматтуу бир туугандарым жакшы болот деп ушинтип айтылып келет.
Adam törölgöndü törölүү deybiz. Adam ölgöndü ölүү deybiz. Аксакалда төр өткүздүк. Tör degen bul ne jogorjak degen söz. Ölүү törölүү. Törölgön bul bari ölөt degen söz. Ölүүnүn törü degen mani. Törölүү andan kийин ölүү. Ölүүnүn törü degen söz. Adam ölgöndө anын törölgöndө anın ölüşü anık degen mani. Törölgöndөгү шариятыбызды жаксатташыбыз керек, ал акыйка менен болот. Адам törölgöндө жерге түшүрбөй туруп кармоо алып, биринчи иретте азан айтыш керек кулагына. Биз баланы бир айдан азан айттырабыз. Жок, кулагын Аллах деген сөз кириш керек. Ошондо бала жакшы адам болуп чоңойот. Кулагын ар нерсени киргизип, акчаны киргизип, башканы киргизип, амал пароздукту киргизип, арак деген тос айтып башка кылып отуруп, баланы кулагын толтуруп бүтүп кийин азан айттырабыз, азанга орун калбай калган болот да. Бала төрөлгөндө ага алдейде ырдаткандан мурда биринчи азан айтылыш керек. Төрөлгөн мүнөттө колдон келишинче. Ат 7-нчи күнү коюлат. Азан айтылгандан кийин колдон келишинче ошол жердеги такыба, аалым болгон, Кудай жолунда түз болгон, фитнасы жок болгон, Кудайга жакын адамдарга курма чайнатып, тахлик деп коюп, оозандырыш керек. Мына ошол экинчи сүннөт болот. Андан кийин 7-нчи күнү болгондо чачын алдырып, чачын таразага тартып, ошол тараза канча грамм чыкса, ошончо күмүштү садака кылып бериш керек. Акча садака кылып бериш керек. Бүгүнкү күндө бул 200 сом тегерегинде эле, андан эле азыраак нерсе болот. Андан кийин эгерде эркек бала болсо 2 кой союп, кыз бала болсо 1 кой союп, акыйка жентек той өткөргөн мустахаб мубах болот. Кээ бир алымдар сүннөт дейт. Муну сойгондо кээ бир адамдар сөйөктөрүн сындырбаш керек, баланча кылбаш керек, ага бычак тийгизбеш керек, сөйөктөрүн чогултуп апарып мазарга көмүш керек, ага жаназа окулуш керек деген жомокторду чыгарып алышкан. Онун баардыгы болбогон сөз. Кадимкидей жиликтеп, кадимкидей жеп, чучугун чагып жеп, шимирип, итке салып бериш керек калганын. Ошол акыйка болот. Кембагал байдын баарын чыгырыш керек. Этин 3кө бөлүп, 1 бөлүгүн дароо казанга салыш керек, 1 бөлүгүн кембагалдарга таратып бериш керек, 1 бөлүгүн сактап коюп, бекитип жеш керек. Анан өзүңүз бир бригад болуп, балдарыңыз көп болсо, небери чебер 50ге жакын болсо, бардыгын өзүңүз жесеңиз эле жарай берет. Анан бирөөлөр үйлөр жа культурный көбө сактагысы келбейт, кичине эт жейт. Булар бардыгын таратып берсе деле макул. Азыр ушундай жакшылык болуп калды, апарып мечиттерге, медресеге апарып берет. Медресеге апарып берсе, балдар жесе, бул эң жакшы иш. Ошондо акыйка болот, урматтуу бир тууганым. Анын терисин да садака кылып бериш керек. Анын шыйдактарын да садака кылып женан жеш керек, урматтуу бир тууганым. Мына ошол акыйка болот. Анан ошол 7-нчи күнү тандап туруп ат коет. Ат койгондо башында айтып өткөндө жакшы ат коюш керек. Жакшы аттар ошол пайгамбар айткандай Абду деп башталган, Абдулла, Абдурахман деп башталган аттар. Абдулла, Абдуррахман, Абдул Азиз, Абдул Вахаб, Абдул Раззак, Абдул Вадуд жана башка аттардын баардыгы ошол эмне жакшы аттар коюп, жана пайгамбарлар аттары. Жана ошондой эле таза эмгек менен өткөрө турган аттар. Мисалы үчүн Харис деген ат бул дыйкан, жер айдагыч деген сөз. Ушул аттагы жакшы ат, урматтуу бир анткени бул момундук сыпат, бул деген сөз эмне башка сурдаган эмес, коррупсияны мародер деген сөз эмес, бул деген дыйкан деген сөз. Демек, бул деген жакшы маани, жакшы ат деп ошондой болот. Андан кийин ошол балдарга тарбия бериш керек. Тарбия бергенде кандай? Алар 6-7ге чыкканда намаз окуткан үйрөтүп башташ керек. 10га чыкканда намаз окубай турган болсо, анчам жазалап койсо боло турган ошол ката келет. Не окуп айтасыз? Тур деп кулагынан чөйүп, көчөгө тепкилеп койсоң анча мынча, бул ошол уртат берет шариятыбыз. Ошол убакка барганда балдарды бир бөлөк, кыздарды бир бөлөк төшөк салып бериш керек. Аралаш жүрө берсе болот деп эмес, урматтуу бир тууганым. Ошондон баштап бөлүп, ага колдон келген илмүл хал, фарз айынды үйрөтүп, анан чоңойгондо илим берип, анан эрезиткенде үйлөнгөнгө себеп болуп жардам берсе, ата-эненин милдеттери, урматтуу бир туугандарым, мына ошондой болуп эсептелет. Аллах субханаху ва таала баарыбызга бактылуу болгон насип эткен болсун. Бактылуу болуп атканда дагы чыныгы бактылуу Кудайым насип эткен болсун. Чыныгы бактылуу адам жашоосунан билинет. Анткени алымдар айтат, кимде ким чыныгы бейишке, жаннатка кирүүгө ылайыктуу болуп калган болсо, ошол адам ушул дүнүйөнүн өзүндө жаннатка киргенде таасирде болот дейт. Ким дүнүйөдөгү бейишине кирсе, ошол акыреттеги бейишке кирет дейт. Дүнүйөдөгү бейиш кандай бейиш десе, ал ошол бейиш шундай, ошол жашаган мусулманчылыгынан, өзүнүн мусулман экендигинен, ислами жашоосунан ырахат алган адам дейт.
Багымдатка эртең менен көзүңү жыртып туруп барасың, ошондон ырахат аласың. Кийин намаз окуп атасың, намаз окуп ката болкулдап жүрөң элжиреп, андан бир ырахат аласың. Башка бирөөгө даават айтып атасың, мындан бир ырахат аласың. Анан соода кылбастан бирөө тыйын ашырып берип койгон экен, аркасынан чуркап таксырым ашык экен, ма деп бересиң, мына ушундан ырахат аласың. Bir musulman namaz okubasa görüp razı olup eşmettin balası, senin klastaşın muhtaçıp ketkensin. Sen suygan kız alıp kaçıp ketip kalgan, jaman görüp düşman bolgan. Bирок balası meşitke gelip kalsa, oşonu görüp meşitke gelgen şunu rahat alasın. Mına gördün mü? Sen musulman bolup, dindar bolup, dinine rahat alıp atasın. Sen sütkorluk kılganга мүмкүнчүлүгүң бар эле, бирин алдан мүмкүнчүлүгүң бар эле. Жок алдаган жоксуң сен. Алдабагандыгы үчүн рахат аласың. Sen adamdardın bardыгы кандай болбосун, адам болгон үчүн, ал мусулман болгон үчүн ошол адамды жакшы көрүп атасың, ошондон рахат аласың. Sen демек жаннатыңа кирдиң деген сөз. Sen musulman ekениңе, сакал койгонуңа рахат алып атсаң, сен сакал койгон үчүн бирөө шылдыңдаса, ошол шылдыңдан көрүп туруп, ушу Мухаммед пайгамбардын сүннөтүн шылдыңдадык. Ушул эгерде ушунун кадырын билгенде, мени шылдыңдабайт эле деп, ошондон рахат алсаң, сен өзүңүн мусулманчылыгына рахат алып аткан болосуң. Sen meşitke barıp жардам бердиң. Meçitin sibetini төлөдүң. Eşigin şıpırıp тазалап койдуң. Gilemlerin güyüp койдуң misal үчүн. Тарапканан тазалап койдуң. Түткөндөн карап отуруп рахат алдың. Демек sen өзүңүн исламы менен рахат алып атасың. Демек өзүң сүйүнчү бер, sen бейишке иншалла киресиң деген сөз. Адам мусулманчылыкты карманып, ошондон рахат ала турган болсо, мусулман жашоосу менен, урматтуу бир тууганым, мына ошонун өзү сенин бейишиңе барышка өзүңүн сезген күбөлүгүң мына ошондо турат. Келгиле. Бардыгыбыз мусулманбыз деп жүрөбүз. Рахат алып атабызбы, жокпузбу? Ар кимибиз барбыз да, молда сүйлөп атканда сынап отургандарыбыз бар. Эмне деп сүйлөп атат экен деп. Дагы эмне деп билдирип берет, аны күтүп отурганы бар. Дагы эмне деп берет дегени бар. А бирок келгилечи, өзүбүз рахат алып атабыз, жокпуз. Мусулманбыз, алхамдулилла. Жумага барабыз. Бүт күч эптеп tutабызбы, же болбосо рахат алып окуп атабызбы? Басып кетип атканда паланчага жумага келбейт деп айтып барабыз, же болбосо кой Куданын парз экен деп барабызбы? Багымдатка рахат кылып туруп атабыз, же кайра чүңкөнүп жатып уктап атабызбы? Ушулардын бардыгын алып, же зекет берип атканда зекет берип атабызбы? Же кантип атабыз? Аксакалга салам бергенде, жаш балдар изат кылганда, улуулар дурмат кылганда кандай рахат алып атабыз? Ошону карап көрсөк, ошондон өзүбүздүн канчалык деңгээлде жаннатка барышыбыз ылайык экенин өзүбүз сезип калабыз. Адам өзүнө сынчы. Адам өзүнүн жолун билет. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, келгиле өзүбүздү таразага салайлык. Азирет Умар айтат: "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу." Силерди бирөө эсепке салып, таразага тарткандан мурда өзүңөр таразага салгыла дейт. Өзүңөр таразага салгыла. Мен кандай бейишке ылайык болдумбу, жокмунбу деп. Өзүң билесиң. Анткени өзүң алдай албайсың. Мени алдайсың. Muhammed пайгамбарды алдайсың, бирок Куданы алдай албайсың. Муфтини алдайсың, бирок өзүң алдай албайсың. Сен билесиң, канчалык ыхласың бар сеники. Ошон үчүн бардыгыбыз ушул мүнөттө ниеттерди жаңыртып, чындыгы мусулман болгонго, жашообуздун рахат алганга аракет кылышыбыз керек. Урматтуу бир тууганым, биздин кылган мусулманчылыгыбызды жеп кое турган апааттар бар. Ошол апааттардан сактанышыбыз керек. Биринчиси көрө албастык, хасат деген бар. Алмасы жакшы болуп түйсө деле көрө албайсың, уютса деле көрө албайсың, чөбөсө деле көрө албайсың, кечке аңдыйсың, жыгылып кетишин күтөсүң, үмүт кыласың. Илайым жыгылып кетсе дейсиң. Бир тууганды ушинтип карайсың кээде. Хасат кыласың да. Ушунуку келин жаман чыгып калса экен, тилдүү чыгып калса экен, илайым. Түшө уктай турган болсо экен, уюнун баласы өлүп калса экен деп ойлой бересиң да. Шайтан ушуну расфаса кылат. Экөөң тең балаң кеткен, анын баласы кайра куулуп келип калса экен, менин балам иштей берсе экен деп да ойлоп каласың кээде. Бул хасат көрө албастык. Бул жаман маселе. Ошону кетир. Сенин жүрөгүңдө башка бир мусулманга деген жакшы көрүү болмоюнча ыйманың толук болбойт. Өзүңө жакшы көргөндү башка мусулманга жакшы көрмөйүнчө ыйманың толук болбойт. Өзүңө жөн эле курбекер кыйнап аткан болосуң. Хасат көрө албастык дегенди жок кылышыбыз керек бардыгыбыз. Бул кадимкиде адамдын жакшылыктарын өрттөп тура турган нерсе. Амалыңдын баарын жазып келип кагазга койдуң, күкүрт менен бир өрттөдүң, бар өрттөнүп кетти. Хасат көрө албастык ушинтип өрттөп коет бардыгын. Экинчиси гыйбат. Гыйбат дагы биздин элде көп болот. Гыйбат деген эмне? Бир тууганыңын өзү жаман көргөн бир сыпаттары бар. Айтсаң жаман көрөт өзүнө, бирок чындык маселе. Айтсаң жаман көрөт, бирок чындык маселе.
Ошону башка бирөөгө айтсаң ушул гыйбат болот. Жалган айткан жоксуң, алдаган жоксуң, токуган жоксуң, чындык айтып атасың. Бирок ошол чындыктын баары айтыла бербейт да. Ошол жөнүндө чындык, мисалы үчүн паланча, мисалы үчүн бекинип насвай чегет. Мисалы үчүн. Эл билбейт да, бирок бекинип чегет. Туалетке кирип алып чегет, элдер аякта башкалар дуртаспай чегет туалетте. Ошону айтып койсоң, бул капа болот. Мына ушул гыйбат. Мусулман бир тууганыңдын бир сыпатын айтасың, өзү укса капа боло турган болсо, бул гыйбат болот. Кур'ан-ы Каримде ушул кантип айтылган билесиңерби? Өзүнүн бир тууганынын өлүп калганынын этин жегенге барабар күнөө дейт. Бир тууганың бар, Эшмат деген. Ошол өлдү, жууш көмүш керек. Сен барып жамбаштан кесип алып жеп атасың. Ушул канчалык күнөө? Гыйбат мына ушундай күнөө, урматтуу бир тууганым. Мына ушул чоң күнөө. Андан кийинкиси ушак. Ушак дегенде жалган айтпайсың, чын айтасың. Болгону бирөөнүн айткан сөзүн кабын башка бирөөгө жеткирип барасың, экөөнүн мамилесин бузуш үчүн. Ой, сен Эшмат минтип айтты. Ташмат минтип айтты. Сен чын айтып атасың. Жалган айткан жоксуң. Сөзүн соткага жазып алганда точка айтып атасың. Бирок эки адамдын ортосундагы мамилени бузуш үчүн айтып атасың да сен. Адамдардын ортосунда парда бар. Сыдык отурат, ортобузда парда бар. Авам менен парда бар. Кошуна ортосунда парда бар. Эгерде адамдардын бардыгы экинчиси бири жөнүндө эмне деп ойлогондугун окуп ала турган болсо, эч ким отурбайт эле бу жерде. Жакшы пикирлерибиз жабылып калат. Жакшы күнөөлөр сасыбайт. Болбосо маалам сасып кетип, атырлардын бардыгы жардамга келбейт эле, дарыянын бардыгы соок жардамга келбейт эле. Күнөөлөр сасыбайт, жана пикирлерибизге парда бар. Ошону Кудай ачып бергенден мурда сактаныш керек. Ошон үчүн жабып аткан парданы ачпастан, бирөөнүн сөзүн ташыбастан отуруш керек. Бул ушакчылык. Бул чагымчылык, урматтуу бир тууганым. Ошого нерселерден сактансак, иншалла, мусулманчылык жакшы болот. Кудай Таалам ишибизге, элибизге, урматтуу бир тууганым, береке пейиз берет. Азирети Умар Бакара сүрөсүн жаттаптыр 12 жылда. Анан төй союп той бериптир, түлөө кылыптыр. Туугандар, мен жаттадым Бакара сүрөсүн деп. А бизде Бакара сүрөсүн жаттап коет бир айда оңой эле. Тоок деле жок, төбө эмес. Ага деле майли дейсиң. Бирок эмнеге 12 жыл десе, алар уккан сөзүн угуп, ошого амал кылып, анан жаттайт экен дагы. Оны жаттаса ошону түшүнүп, ага амал кылат экен, анан жаттайт экен. Азыр биздин кээ бирлерибиз билген маалыматтар кээ бир сахабаларда жок болгон. Азыр отургандын бардыгыбыздын билген маалыматыбыз кээ бир сахабалардыкынан көбүрөөк, валлахи. Бир сахаба келди пайгамбар алейхиссаламга. Келип айтты, мага бир сөз айт деди. Ушул сөздү өмүр бою карманып жүрөм, ушундай бекем карманайын, ошону менен бактылуу болоюн. Башка вактым жок менеке. Ушуну айт. Көргөнү келди, алыстан келди. Телевизор жок, магнитофон жок, Wi-Fi жок, WhatsApp жок, Насат медиа жок, башка жок, Facebook жок. Кагаз дагы кам, Мухаммед пайгамбар жазганды билген эмес. Ана сахаба биле ал деле билбейт. Айтты: "Кул аманту биллахи сумма истақим." Сен ыйман келтирдин деп айт. Ыйман келтир. Кийин түз жүр деди. Болду, ошо менен кетти. Өмүрүндө билген шарият ушул. Ошо менен кетти, иншалла жаннатта. Башка бир араби алыстан келип айтты: Мухаммад деди, мен сага кечке келип жүргөн убактым жок менеке. Мен төйлөрүп кайтарышым керек. Мага үйрөт деди. Ошо сени үйрөткөн кыска нуска болсун деди. Ошону үйрөнүп алып, мен амал кылайын, жаннатка бара турган болоюн. Мен кайра келе турган убактым жок менеке. Мен деле бойм, ишим төйлөрүм бар, деди. Muhammed пайгамбарыбыз айтты: 5 мал намаз оку деди. Рамазан айы келгенде бир ай орозо калма. Бай болсоң закетиңи бер, 40-тан 2,5%. Анан колуңга сачылыкка бар деди. Шунун баарынын башында калма шахадат келтир: ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп. Жана карап айтты, араби чөлдөн келген. Касам ичип айтам, ушундан камытпайм дагы, ашырбайм дагы деп бурулуп басып кеткен Мухаммед пайгамбар айтты: эгер ушул айткан, чын айткан болсо, айткан сөздө тура турган болсо, бул жаннаты деди. Ушуну эле билет, динден болду, бирок жаннаты болуп атат.
А биз бүгүн эле баяттан бери канча маселени айтып угуп таштадык, урматтуу bir тууганым. Bir günü Peygamberimiz Aleyhisselam meçhitte otursa, sırttan cemaat menen bir adam girip geldi. Koltuğuna daratını alıp sakalından su tamçılap, kepiçin koltuğuna kısıp gelip meçhitke girip geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam aytты, türü жүрüp cenneti bolgondugu anık bolgan adamdı kim görgüsü gelse, ana şunu görsün dedi. Sahabalar karap kalıştı. Ertesi şu okuya kaytalandı. Sahabalar men çok otursa Peygamber aytıp kaldı. Türü жүрüp cenneti anık bolgan adam görgüsü gelse, onu karasın degende bir adam geçek adam girip geldi. Sakalından darat tamçılap, kepiçin götürüp girip geldi. 3 gün kaytalandı. Ana sahabalar arasında bir yaşarak biri vardı, aytты, ya Allah, bunun bir karamatı var dedi. Uşunu üyrenip ben de uşunda kılayın dedi. Dep eşikке çıkkanda barıp ayt, avake, atam menen uruşup ketip, atam meni uydan kovalap sögüverdi, bara turgan jerim jok. Sizdin üyüңүздү жашап турсам болобу деп сурады. Жанагы адам айтты, gel тапсырым, gel деп үйүнө чыгырды. Кечке ошо менен жүрдү. Базарына барды, магазинге барды, соодасына барды, бүт бардыгын жүрдү. 3 gün жүрдү. Караса элдей эле экен. Ашып кеткен тахажжуд деле жок, андай деле, ашып кеткен садакаттар деле жок, эл катары. Элдей намаз жок, сахабалар да эл экен, катардагы да сахаба экен. 3-cü gün айтты, мен таксырым сизге айтайын, атам менен амелем Кудайга шүгүр жакшы, ушкан жокмун. Бирок башка бир себеп бар эле. Пайгамбарыбыз тирүү жүрүп жаннатты болгондугу анык болгон киши ушул ким көрсө көрүп алсын дегенде, мен көргүм келип турган сиз болчуңуз, сиз 3 жолу сиз ушундай болдуңуз. Ана сизди ээрчип, бир элде жок бир секрети болсо үйрөнүп алайын дагы, аткарып мен дагы жаннатты болоюн дедим элем. Бирок 3 күндө бир секрет көрбөдүм сизден. Элде элекес. Намаз бар, орозо бар, сахабалар да элекес. Бир түндө туруп миллион ракат окуп бергениңиз, же бир учуп кеткениңиз, же бир элден көп садака бергениңизден байкаган жокмун. Арам эмес, адал экенсиз, намазды калтырбай жамаат окуйт экенсиз, бардыгын кылат экенсиз деди. Дегенде тиги киши айтты, мен өзүм деле билбейм эмне экенин деди. Сенин көргөнүңдөй эле мен секретим деле жок деди. Билбейм, аны эми Кудайдын каалаганы ушундай болсо керек деди. Дегенде майли үзүн мазыр айтып кетип атканда, босоого жетерде чыкырды. Эй балам, токто деди. Токто турчу, бир иш бар деди. Менин бир адатым бар, балким ушул адатымдыр деди. Кандай десе айтат, мен кечке базарга барып базар учар кылам. Бирөө мени капа кылат, мен дагы билип билбей бирөөнү капа кылып алам кээде. Анан ошентип отуруп, кечинде жатардын астында өзүмчө отуруп ойноном, мени кимдер капа кылды, эшмет капа кылды, ой кирип кетти эле, айдап койсо мени сөктү. Ана мынау минтти, мына суу тартыш бизден кайда экенде болуп талаш, ана басам сөктү, суу бурсам суу буруп кетип калган экен, кой десем болбоду, дагы бирнеке. Ким мени капа кылса, ошонун бардыгын мен кечирдим деп кечирип чыгам дейт жатарымда. Анан мен кимди капа кылып алдым? Кокустан. Мен кимди капа кылып алсам, ошону эртең менен багымда таңыйын барып, ошондон кечирим сурайын деп өзүм убада берип, мына ушул жүрөгүмдү тазалап бошотуп, анан уктайм. Бир уктап атканда жүрөгүмдө бирөөгө болгон жек көрүү, бирөөгө болгон көз арабастык, хасат, бирөөгө болгон ач көздүк, бирөөнү ушактайм деген нерсе жок, жүрөгүмдө туруп ыйман кылат, калганын баарын чыгарып, жүрөгүм эс алдырып уктайм деди. Бир болсо мына ушул сен байкай албаган менде. Анткени бул бардыгы мээде болот. Башта болот, жүрөктө болот. Дегенде мына ушул деди. Ошон үчүн келип урматтуу бир туугандар, тирүү жүрүп бейишибизге гарантия кылып алганды аракет кылыш керек. Бул биздин жүрөгүбүздө башка бир мусулманга деген жек көрүү, көрөлбастык, жаман көрүү, кек сактоо деген болбош керек. Ошонун бардыгын жууп чыгарыш керек. Адамдардын бардыгын адам болгончо жаман көрүш керек. Ал ууру болгон үчүн, ушак айткан үчүн, арак ичкен үчүн, тамек тарткан үчүн, асфальт чеккен үчүн, башка кылган үчүн жаман көрүү эмес. Ал мусулман болгон үчүн жакшы көрүүгө аракет кылыш керек. Адамдан мени жакшы көрөт. Ошондон рахат алам, мындан баары рахат алат. Бирок чыныгы мусулман адамдарды жакшы көрүп, ошондон рахат алат. Ал адам болгон үчүн жакшы көрүп, ошондон рахат алат. Бир адам Пайгамбар алейхиссаламга келди. Келип айтты, Аллахтын элчиси, я Расулаллах, я Хазрат, аялым мага жакпай атат деди. Аялым мага жакпай атат.
Ажырашкым келип атат. Бул болбой калды. Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат деген жаман болуп калды. Жакшы эле көрүндү эле көзүмө деп арызданды. Пайгамбарыбыз айтты, "Ой" деди. "Ушул аялыңын бир дагы жакшы сыпаты жокпу?" деп сурады. "Көп" деди. Иштер таза кармайт, өзүн таза кармайт, ушак айтпайт, ушинтип айтты. Ушул жерде токтоп бир маселеге өтсөк, мына Сузакта Ачы деген жер бар. Ачы деген жерде, урматтуу бир туугандар, мазар бар дагы. Анан суу чекесинде бар эле, кийинчерээк суу көп болуп кетип, мазар ортодо калып, анан жанагы жер жеп кетип, адамдар сөктү көчүргөнү калышты да, көчүрүп атат ал эмчеси. Куданын кудурети 15 жыл мурда өлгөн бир аял бар экен. Ошол аялдын сөөгү бүтүн чыгыптыр, териси менен. Чирибептир, ошол бойдон турат дейт. Анан кепин да чирибептир. Ошондон кийин коюлганда чирип сөөгү эле калган, сөөгү да калган эместери бар дейт. Ким десе бул койчун аял экен. 15 төрөптүр, тоонун башында жүргөн. Нанды өзү жапкан, балдарын өзү караган. Мен ойлоп койдум, байкуш ушак айтканда дулаксыз калып болгон эмес. Маята коштун аял деле жок, башка деле жок. Күнөө жок. Кечке бала төрөп аткан болсо, намазын калтырган эмес экен, ушундай экен. Чоң-чоң аалымдар бар жандарында, алардыкы бөлөкчө, а бирок тиги аялдыкы эч жери чирибептир, кепини боюнча апарып кайра койдук дейт да. Калгандарды бир пакетке салып тыгып атабыз дейт да, мындай бир тизип катарынан. А бунуку кепини менен бүтүн апарып койдук. Кепинин учу гана кичине чириген, болбосо 15 жылдык сөөгү кепини менен турат дейт. Такыбалык бул деген. Айтат, аялыңын жаман жер, жок, аялым жакшы жерлери бар, намазы калтырып окуйт деп айттым. Эгерде бир адамдын бир жакшы жери болсо, ошол жакшы жер аркылуу адамдын өзүн жакшы көрсөң болот дейт. Айран уйтат го бардыгы, бир челек сүткө бир кашык айран салып. Ошондой кылып адамдын бир жакшы мүнөзүн таап алып туруп, ошол аркылуу адамдын бардыгын жакшыга айлантырып берсең, ал сенин колуңдагы иш. Болгону сенде ошондой каалоо болуш керек. Сабакта аялдарда угулуп турат, айта турган маселе, үйдө кожоюн эркек болот. Үйдүн кожоюн эркек. Куранда келет. Каввамун, үйдүн кожоюн эркек деп. Бул кожоюндук жөн эле кожоюндук эмес. Асалайын эркегиндей болуп жатып алып кожоюндук кыл деген сөз эмес. Ошо аялдын курсагын тойгузуп, кийимин бүтүн кылып, ысыктан сактап, сууктан сактап, ошону карап алыш менен биргеликте берилген кожоюндук. Жөн эле кожоюндук таап келген жеген кожоюндук болбойт. Ошол аялга тийген болот анда. Аялга кожоюндук аны багыш менен, караш менен, сакташ менен ошондой берилген. Урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн үйдү табыш аял эмес, эркек табыш керек. Эркек аз тапса да ошондой береке болот. Аял сен таап кел деп Россияга жиберип, үйдө отуруп, анын пулун барып банктан алган, бул шармандачылык. Бул позор, бул уят. Кыздарды жиберип, ошо кыздардын тыйынын санап отурган биякта бул уят. Ошонун тыйына тамак жеген бул болбойт, арам деп айтсак туура болот. Россияга кызды бемахрам, намахрам жөнөтүп берип, ошонун тапкан пулун жеп отурган, муну арам деп айтсак, эч күнәкар болбойт, бул арам оокат. Кыргыз намысын жок кылып койду. Коңшу тажикте мындай жок. Өзбекте мындай жок. Бирок кыргыздын кыздарынын, катындарынын бардыгы Орусияны ээлеп кетти. Ана ушул шармандачылык. Ошол жанагы үйдө кожоюндук дегенден эркекте тайып аткандан кабар берет. Ошол этият болушубуз керек бардыгыбыз. Кызыбыз 11-классты бүткөн, эң барган жери Айдеркен, Оштүгөрлүк дароо Москвага кетет. Анасынга пул талып жөнөтөт, ошого урматтуу этият болушубуз керек, андай кылбашыбыз керек. Бул аманатка кыянат деген сөз болот. Кыямат ушул нерсеге биз урматтуу бир туугандар жооп беребиз. Үй бүлөдө кожоюн эркек. Көчөдө жүрүп иш кылып келип, эркек бир кыйкырып алса, аял дароога кошулуп кыйкырбаш керек. Эмне кыйкырасыз? Мен кулуңузмунбу? Эмне мен айта бересиз? Дебеш керек. Чайын берип, тамагын берип, бир жарым саат күтсө, ачуусу кетип калса, кайра маселе ордуна келе берет. Анан аялдардын да иши көп. Баланы карайт, торпокту карайт, уйду карайт, ачуусу келет анын дагы. Аял да кыйкырат. Кыйкырганда эркектер дароо эмне кыйкырасың катын деп айтпаш керек. Аял кыйкырганда 15 мүнөт, 20 мүнөт, жарым саат сабыр кылып отурсаңыз, аялдын да ачуусу кетип калат, ордуна келип калат. Эркек менен аял үй бүлөдө бирине бири коркуу эмес, бири-бирине урматсыз, ынтымак, сүйүү менен жашаш керек болот. Бири-бири урматташ керек. Аял кичине кемчилик кетирип койсо, аны көчөгө жайбаш керек.
Erkek içinde kemçilik etse ayol köçögө жайбаш керек. Үй бүлөнүн сыры үйдүн ичинде калыш керек. Көчөгө чыкпаш керек. Кээде аялдар айта берет, күйөөсүн жамандап, күйөө мантты, минтти деп апасын айтып барат. Кайнене күйөө баланы жаман көрүп, өмүр бою жаман көрүп өлүп калат. Качан барсаң, баягы келди жаман көрөт. Аны аялы унутуп калган, анткени нике бар сенде. Ошон үчүн аялдар өздөрүнүн күйөөлөрүн кайынжутка жамандап барбаш керек эч убакта. Сенде нике деген касиеттүү нерсе бар, сыйкырчы нерсе бар, калыбына келип калат бардыгы. Жарым күн, бир күндө эле. А бирок кайненең өмүр бою сага душман болуп өтүп кетет. Ошол сыяктуу бала дагы айтпаш керек келиндин айыптарын өзүнүн атасына, апасына. Апа, келиниңиз эртең менен турбай уктап калды, мага түштө тамак бербеди, топчуму тикпе деп берсеңиз, кайнене жаман көрүп алып, өмүр бою баягы келин деп жамандап өтөт, а сиз эсиңизден чыгып калат. Ошон үчүн үй бүлөлүк сырлар үй бүлөнүн ичинде калыш керек, ал андан нары сырт урматы бир туугандарым кетпеш керек. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызга бакыттуу арай насип кылган болсун. Анча-мынча суроолорубуз бар экен, ошол суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз.